3М күткөн эненин эгиз төрөгөнү боюнча комиссия бүтүм чыгарды. Ош облустук төрөтүйүндө 3М күтүп, бирок эгиз кыздарды төрөгөн Гүлзина Абдимажитовнанын иши боюнча тиешелүү комиссия УЗИде диагностикалык ката кеткен деген бүтүм чыгарды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы гинекологу Раиса Асылбашева Калыс медиага билдиргендей, комиссиялык топ бардык УЗИлердин сүрөтүн карап чыккан. Сүрөтү бар УЗИлерден 2 эле баланы көрүүгө болот. Көзүм менен көргөм 3 баланы УЗИде полный 4 УЗИде 3-өн көргөзгөн да. Бул жерде акыркы УЗИде ушул жерде болду. Бул жерде деле 3Мди көргөздү. Анан операционныйда мен кесареванияда общий наркоз болуп кетти да мага. 2 бала чыккандан кийин мен өзүм билбейм. Мен азыр ошо 3-үчүсүн кайка кетти билгим келет да. Кудайга шүгүр, азыр 2 кызым бар, бирок 3-үчүсүн билгим келет сөзсүз. На только двойня чыкты, ожидали тройню. Кудайга ишенем. Анан эч кандай десем, бирок бир мындай ой келет экен, бирокчу. Тройня деп 4 жолу подтверждение берсе, врачтын кароосунда болсо ар дайым. 2 неделя бул жерде жатты. Дайым көзөмөлдө болсо, анан мен ошо түшүнбөйм да, анан УЗИси алдайбы же доплер алдайбы? 3М деп бергендер жоон алыш керек. Бул раз мен экен. Эртең дагы 2-3 бала деп дагы бирөөлөр. Сүрөтү бар УЗИлерден 2 эле баланы көрүүгө болот. Медицинада күзгүдөй чагылышуу деп коет. Бир бала 2 болуп көрүнүп калат. Ымыркайларга 28 жума болгондо УЗИнин жыйынтыгы 2 кыз деп көрсөткөн. Анын сүрөтү бар экен. Ал эми 13 жума 5 күн болгондо УЗИ 3М деп көрсөтүп берген. Бирок анда сүрөтү жок. Мындан улам диагностикалык ката кеткен деп ойлойбуз. Негизи заманбап жаңы УЗИ аппараттары мындай жаңылыштык жыйынтык чыгарбайт. Апортативдик УЗИде болсо бала чагылышып 2 көрүнүп калышы мүмкүн, деди ал. УЗИде туура эмес диагноз коюлган. Объективно чынында 3Мби, 2Мби чынында тастыкташ абдан кыйын. Себеби дегенде бала эненин ичи курсагы аябай чоң. Бал многоплодная беременность болгондо ичи аябай абдан жатыны чоң болот да. Ошондуктан бул жерде канча бала жатат дегенге мындай объективдүү түрдө мындай кулактын шоо менен пальпаторно мындай кармап, кол менен кармап аныкташ абдан кыйын. Бирок тастыктап бере алабыз, потому что ошол эле мезгилде ошо бала төрөлгөндө биринчиден кыз өзү көргөн, ошол төрөгөн кыз өзү көргөн. Себеби дегенде аң сезими менен спиналдык наркоздо жаткан. Жок, андай болушу мүмкүн эмес, аң сезими эле жаткан. Силерди тартып. Эми гана дагы неонатолог түшөбү? Шериге? Не болгон? Селфиге түшүп, анан кийин сүрөткө түшкөн, андай учурлар бизде катталган эмес. Биринчиден лагерден, экинчиден селфини бул жасап аткан бул операционный дарыгер, операция жасап аткан дарыгер жасабайт. Может быть, сырттан келген бирөө мындай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн жанагындай личный интереси болгон үчүн тартышы мүмкүн. Сырттан келген адамдарга жол бересиздерби? Жол бере албайбыз. Өзүнүн интересине эле Эч кандай андай жол берүү болгон эмес, болбойт дагы. Асылбашева дарыгерлерди УЗИ боюнча кайрадан окутуп, аттестациядан өткөрүү боюнча министрлик сүйлөшүп жатканын билдирди. Катачылык кетирген дарыгерлер өз чөнтөгүнөн окуп келишет. Эске салсак, 9 апрель күнү Ош облустук ооруканасында Гүлзина Абдимажитова эгиз кыздарды жарык дүйнөгө алып келген. Келинди дарыгерлер операция жолу менен төрөтүшкөн. Эненин айтымында ал төрөткө чейин Кыргызстандан, Москвадан 5 жолу УЗИге түшүп, 3М төрөй тургандыгы боюнча корутунду алган. Бул ишти иликтөө боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги атайын комиссия түзгөн.